Биз ар кыл дүйнөлүк мелдештер өткөн Алматы шаарында турабыз. Ал эми ар бир дүйнөлүк мелдештер кабыл алынып жаткан өлкөнүн спорттук инфраструктурасындагы олуттуу апгрейд жана жада калса толугу менен жаңы спорттук объектилердин пайда болуусу болуп саналат. Менин артымда байкалып турган Халык арена комплекси. Биз баяндап жаткан учурлардын бири. Бул курулма шаарда 2017-жылдагы кышкы универсиадага даярдануу учурунда пайда болгон. Эмесе анын ичинде эмнеси бөтөнчө өзгөчөлүк экендигине көз жүгүртөлү. Менин атым Мади Фазыл жана Sporting Marvels программасында Казакстандагы кызыктуу спорт объектилери тууралуу баяндап берем. Бүгүнкү чыгарылышта сиздерди Халык аренага чакырам. 2017-жылы өткөн кышкы универсиадада Казакстандын спорт инфраструктурасын өнүктүрүүгө кыйла оңтойлуу таасирин тийгизген. Ал дагы кадыресе эле көрүнүш, анткени ар дайым ири спорттук иш-чаралардын алдында дээрлик ар бир өлкөдө дал ошондой болот. Ал эми универсиада болсо Олимпиада дегенде тең келген көрүнүш эмеспи? Болгону 1-2 гана айырмачылыгы менен гана. Ага студенттер гана катышат жана алар 4 эмес 2 жылда бир ирет жолугуп турушат. Жалпысынан алганда аталыш иш-чара абдан олуттуу болуп саналат. Ал эми ага Казакстандан артык эч ким деле даярданбагандай. Универсиада өткөрүүнүн бүтүндөй тарыхы аралыгында Казакстанда гана X күнү дегенге карата бир эле убакытта бир нече жогорку класстагы спорттук объектилер гана эмес, бүтүндөй бир атлетикалык кыштак курулган. Ооба, универсиаданын 5000 катышуучусу үчүн жаңы чакан квартал салынган. Кийинчерээк бардык спорттук шаам-шөкөттөр аяктагандан кийин кыштак 1700 батирлүү бир нече имараттан турган эбегейсиз чоң турак жай комплексине айланган. Ал эми спорттук курулуштар боюнча эмне дейбиз? Тактап айтканда Алматыда 0дөн тартып 2 комплекс курулган. Алар Алматы арена жана Халык арена. Биз жогоруда айтып кеткендей, бүгүн Халык аренага мейманга барабыз. Архитектуралык жактан алганда Халык арена 3 блоктон турган комплексти камтыйт. Анын ичинде экөө казак боз үйүнүн формасына окшош курулган. Мына ошол көз менен көрүүгө боло турган керемет дээрлик 10 гектар жерде жайгашкан. Бул зданиянын курулушу кезинде эң заманауи технологиялар колдонуп салынган. Аталган имаратты курууда эң заманбап технологиялар колдонулган. Имарат сейсмикалык аймакта Алматы шаарында жайгашкандыктан ал 12 балга чейинки жер титирөөгө туруштук бере алат. Ошондуктан бул жерде контролдук кылуу үчүн техникалык мониторлор да орнотулган. Биздин инженерлер жер кыртышынын кандай болбосун жылыштары менен байланышкан ар кыл кыймылдарды тактап, аларды көзөмөлдөп турушат. Бул жакта ошондой мониторинг жүргүзүү үчүн заманбап технологиялар орнотулган. Жердин козголусуна карай мында кәдимгидей заманауи технологиялар орнотулган. Халык арена бул албетте көп функционалдуу комплекс, бирок ал жогоруда белгилеп кеткендей универсиаданы эске алуу менен, тагыраак айтканда шайба менен эркектер арасындагы хоккейге ыкташтырылып иштелип чыккан. 20 миллиондон бир аз ашык калк үчүн бизде 15ке жакын кесипкөй хоккей клубу бар экенин эске алганда, шайба менен хоккей Казакстанда абдан популярдуу спорттун түрү. Анан мына ошол ар бир команданын өзүнүн таасирдүү жана берилген үйөрмандардан турган армиясы да бар. Жалпысынан алганда өлкөбүздө хоккей өнүгүп жатат жана ал тиешелүүлүгүнө жараша спорттук инфраструктуранын тынымсыз апгрейди аталган процесске кыйла оңтойлуу таасирин тийгизүүдө. Дүйнөлүк стандарттар боюнча алганда Халык арена орточо ареналардан деп эсептелет. Бул жак бир эле учурда 3000ден ашык көрүүчүнү батыра алат. Бирок хоккейчилер жана алардын күйөрмандары үчүн жабдылышы жана ыңгайлуулугу жагынан албетте эң эле заманбап комплекс. Заманауи жаңа соңғы үлгүгө сайкес бул жерде сондай жаңа жабдыктармен бардыгы акыркы стандарттарга ылайык заманбап жабдуулар менен жабдылган. Жакында эле бул жакта хоккей боюнча Азия чемпионаты болуп өттү. Чемпионаттын алкагында хоккей федерациясынын өкүлдөрү келишип, бардык шарттардын шайкеш келүүсүнө текшерүүлөрдү жүргүзүшкөн. Баары талапка жооп берип, жарыктандыруу жана башка иш-чаралар заманбап деңгээлде өтүүдө. Жоспарлуу түрдө жаңа нелер өттү. Барлығы сайкес, жарықтардың бәрі. Сондай шаралар өтіп жатыр, заманауи.
The Halk Arena can be called the epicenter. Ал Алматынын хоккей турмушунун чордону деп айтууга болот. Мындан бир нече жыл мурдатан Халк Арена Алматы кесипкөй хоккей клубунун үйү болуп калган. Анан дагы бул жакта жаңы хоккейчилерди да өстүрүп келе жатышат. Комплекстин аймагында Борбордук Азиядагы алгачкы жана жалгыз хоккей окуу борбору ишин алып барууда. Көрсө хоккейге тарбиялануучуларды 4 жаштан тартып ала баштайт экен. As the age of 4. Бизде балдардын 6 хоккей клубу, ышкооздордун 8 командасы бар. Анан дагы Алматы хоккей лигасынын, башкача айтканда, ышкооздордун оюндары да өтүп турат. Көркөм муз бийи боюнча 3 клуб иш алып барат жана ошону менен бирге балдардын биринчиликтери өткөрүлүп келет. Андан соң жаштар хоккей лигасы, жаштар командасы, про хоккей лигасы, республиканын ички чемпионаттары үзгүлтүксүз өткөрүлүп турат. Халк Аренанын 2 архитектуралык боз үйү, аны чөйчөктөр 2 муз аянты деп да аташат. Аренадагы муз хоккейчилери үчүн гана эмес, көркөм муз бийчилери үчүн да абдан жагымдуу. Спортчулардын көптөрү Халк Арена муз аянтчасын шаардагы эң мыкты деп аташат. Муз бетинин кынтыксыз тегиздиги заманбап технологияларды колдонуунун натыйжасы болуп саналат. Тактап айтканда, бул жерде катмарлуу пирог деп аталган технология колдонулат. Көк баскычтуу тазалоодон өткөн суу бул жакта сөз 3,5-4 см калыңдыктагы муз катмары тууралуу болуп жаткандыгына карабастан катмар менен тоңдурулат. Бирок мына ушул кынтыксыз аткарылган иштер дагы өзүн актайт. Анткени хоккейчилер менен көркөм муз бийчилери үчүн зарыл болгон бышык жана абдан ийкемдүү муз пайда болот. Вы знаете, в 2019 году я проводила на этой арене первый международный турнир. Билесизби, 2019 мен ушул аренада Денис Тен атындагы кыйла рейтингдүү болгон Challenge сериясынын алгачкы эл аралык турнирди өткөргөм. Бул аренага деги эле шаарыбызга Олимпиада чемпиону Евгений Платов көптөгөн Олимпиада чемпиондорун тарбиялап чыгарган. Көркөм муз бийи боюнча белгилүү машыктыруучу Марина Зуева сыяктуулар келип, алар ушул аренага, ушул аянтчаларга жогору баа беришип, ал дүйнөнүн көптөгөн ареналарынан ашып түшөөрүн айтышкан. По фигурному катанию, воспитавшая многих олимпийских чемпионов Марина Зуева. Они оценили очень высоко эту именно арену. Ал эми биздин турнир эл аралык турнирди болсо дүйнөлүк чемпионаттын деңгээлинде дешкен. Аны менен катар алар ушул аренада көркөм муз бийи боюнча дүйнө чемпиондугун, гран-при жана башка ири мелдештерди өткөрүү керектигин белгилеп кетишкен. Чемпионат мира, гран-при, какие-нибудь более крупные соревнования по фигурному катанию. Енді сол мұздың сапасына тоқтала кететін болсақ, бұл жаңағы айтып өткендей, бұл мұз Эгерде муздун сапаты тууралуу айта турган болсок, буга чейин белгиленип кеткендей, бул жакта заманбап технологиялардан улам муз абдан сапаттуу. Казакстандын чемпионатынан тышкары бул спорт комплексинде эл аралык мелдештер үзгүлтүксүз өткөрүлүп келет. Ошондуктан сапатка өзгөчө көңүл бурулат. Муз аренасы музду тейлөөгө алган замбони машиналары сыяктуу музду тазалоо жана кайра иштетүүчү заманбап машиналар менен жабдылган. Мына ошонун артынан муздун сапаты жогорку деңгээлде сакталып турат. Ал эми биздин адистер жана инженерлер аны туруктуу негизде көзөмөлдөп келишет. Сондықтан мұздың сапасы өте жоғары. Оны біздің жаңағы специалистеріміз, инженерлеріміз үнемі қадағалап отырады. Ооба, жогорку сапаттагы музду жасоо ал иштин жарымы гана. Андан кийин аны күнү түнү катуу жөнгө салынган абалда кармап туруу зарыл. Демек, ал ишти аткарууга акылдуу технологиялар сыяктуу эле атайын даярдалган адамдар, адистер тартылган. Бұның да өзінің бір ерекшелігі бар, өйткені бұнда жаңағы айтып өткендей. Мындан тышкары дагы бир өзгөчөлүгү бар. Заманбап чет өлкө технологияларын колдонуунун аркасында бул жакта белгилүү бир температуралык ыргактагы колдоого алынып келет. Режимин ұстап отырады, оны біздің жаңағы инженер-диспетчерларымыз контрольда ұстайды. Сондықтан муздың ішінде биздин инженер-диспетчерлер ага көз салып, муз аянтындагы температура белгилүү стандарттарга ылайык келүүсүн көзөмөлдөп турушат. Ал дагы муз аренасын мүмкүн болушунча ыңгайлуу кылуу үчүн маанилүү болуп саналат. Бұл жерде енді бізде жаңағы мына хоккей болсын жаңағы. Бул жакта хоккей жана көркөм муз бийи боюнча сабактар өткөрүлүп турат. Мисалга жаңағы окуу жаттыгуу
Мына ошол спорттун ар бир түрүнүн өзүнүн критерийлери жана талаптары бар. Мисалы машыгуу же негизги мелдештер үчүн дегендей. Енді сондай спорттарға өзінің жаңағы нелері бар. Не дейді? Орысша айтканда критериялар дейді ғой. Талаптары бар. Баардыгы белгиленген стандарттарга шайкеш келет. Жабдуулар иштеп турган техникалык абалда сакталып, мыкты иштеп берет. Арналган жаңағы өзінің сәйкестіктері бар. Оның бәрі бұл жерде ұстанылады, бәрі өз қалпында, техникалық жаңағы ақаусыз бәрі. Анын баарын бизден тажрыйбалуу, квалификациялуу инженерлер көзөмөлдөп, баардык тутумдарды текшерип турушат. Билимдүү квалификациясы түгел, биздин инженерлерибиз бәрін карап отурат. Если говорить о рабочих моментах, то Эгерде иш учурлары тууралуу сөз кыла турган болсок, анда биздин арена ар тараптан жогору. Ал көз менен көрүүгө боло турган кооз жабдуулардан тартып, башкача айтканда, кооз трибуналар, мыкты жарык берүү, баардык жагынан ыңгайлуулуктар, муз үстүндөгү жагымдуу температура, башкача айтканда, бизде муздак болбогонго чейинкини камтыйт. Көптөгөн өлкөлөрдө электр тогун үнөмдөшөт, энергияны үнөмдөшөт. Андан улам спортчулар толугу менен муздак муз аянтчаларында машыгышат. Ал жакта көрүүчүлөр жөнүндө абдан суук экендигин жана алар жылынып алышы керектиги тууралуу деле ойлонушпайт. Ал эми бул жакта албетте көркөм муз бийүү үчүн зарыл болгон абдан жакшы температура каралган. То есть здесь, конечно, предусмотрена очень хорошая температура, необходимая для фигурного катания. Ар кыл муз спорту дегендер үчүн каралган спорт комплекси айрым өзгөчөлүктөргө ээ. Мисалы ошол эле хоккейчилерди алалы. Алар көлөмдүү жабдууларды карашкан. Демек алар белгилүү бир тейлөөнү талап кылуу менен байланыштуу. Албетте спортчулардын бири да салкын музга турган улам нумдуу кийимдерин үйгө алып кетишпейт. Аны жууп, кургатып үтүктөшөт жана конькисин туура курчута турган жана башка ушундайлар үчүн адисти издешпейт. Мына ошол спортчунун жашоосунун күнүмдүк жагы бул жерде спорттук имараттын ичинде өтөт. Көрсө хоккей клубтарына кам көрүү ал илим деле эмес дегилечи, бирок өзүнчө жабдууларды, жайларды жана адистерди талап кылган иш болуп саналат. Жалпысынан алганда адам үчүн максималдуу жайлуулук, ал спорттук объектилерди долбоорлоо жаатындагы заманбап стандарттар эсептелинип чыккан эң алгачкы нерсе болуп саналат. Ал эми объект кесипкөй спортчуларга сыяктуу эле ышкыбоздорго да жогорку деңгээлдеги мелдештерге жана жөнөкөй адамдардын машыгуусуна каралган болсо, анда инженерлер менен долбоорчулар көптөгөн майда чүйдөсүнө чейин ойлонушу керек болот. Анткени тигил же бул мамлекеттин атынан кайсыл болбосун буйрутмачы спорттук жай өлкөнү даңазалап гана тим болбостон, болушунча орундуу пайдаланышына жана анын курулушуна жумшалган каражатты актоосу керектигине кызыктар болот эмеспи? While exploring various sports facilities across Kazakhstan, I've always Казакстандын ар кыл спорт объектилерине баруу менен мен ар дайым алар үчүн жалпы өзгөчөлүктөрдү, алардын көп функционалдуулугуна суктанып келем. Нукура трансформаторлор, комплекстер, мына мисалы алсак Халк аренасы. Бул мен аларды атагандай эле муз спортунун хоккей, көркөм муз бийи, шорт-трек жана ушул сыяктуулар үчүн спорт комплекс. Бирок жеңил желпи трансформациялык кыймыл менен ал аренаны муз керек болбогон спорт мейкиндигине айланта алат. Волейбол, баскетбол, бокс, күрөш жана футбол үчүн дагы. sports where eyes is not required. Volleyball, basketball, boxing, wrestling, and even football. Moreover, it serves as a prominent stage for Анан дагы бул жакта чоң концерттер жана шоу программалар да өтүп турат. Бир ирет пандемия учурунда Халк аренасы даарылоо бөлмөлөрү толук кандуу госпиталга да айланган. Менимче ал абдан орундуу комплекс. intensive care units, and more. This, to me, is a shining example of practicality and adaptability. Башкача айтканда, музга тиешеси жок иш-чараларды өткөрүү үчүн муздан арылуунун кажети жок. Ал эле эмес, музду дагы бир аз жогорулатышат. 5 сантиметрге чейин же андан да жогору. Андан кийин аренанын үстү жөн эле жабдылат. Бир нече 10 жылдар мурда ал үчүн кадимки фанераны колдонушкан, бирок бүгүнкү күнү музду беттеп жабуу үчүн жогорку изоляциялык касиетке ээ болгон атайын жабдуу иштелип чыккан. Ал патенттелген. Сырткы көрүнүшүндө ал абдан кубаттуу полиэтилен каптамасы менен абдан бышык панелдер.
Халык аренада көбүнчөсү ошолор колдонулат, анткени аренанын өлчөмдөрү анча чоң эмес, кичинекей да эмес. Ар кыл иш-чараларды уюштуруулар үчүн өзгөчө орундуу. Анын үстүнө комплексте тиешелүү техникалык жабдыктар орун алган жана бул жерде эл көп чогулган учурда коопсуздукту камсыздоо процесстери да мыкты канаатталган. Ошентсе да көпчүлүк казакстандык спорттук объектилердин эң чоң артыкчылыгы алардын катардагы жөнөкөй тургундар спортту жашоосунун бир бөлүгү кылууну чечкендер үчүн жеткиликтүү болгондугунда. Ал дагы жогорку максаттар үчүнбү же жөн гана жан дүйнөсү жана ден соолугу үчүн болобу, ал маанилүү деле эмес. Ушул жагынан алганда Халык арена кереметтүү болуп саналат. Бул жакта чоңдорго сыяктуу эле балдар үчүн да ошондой эле хоккейден көркөм муз бийинен, чуркоодон, бокстан, таэквондо бийден тартып, акробатика жана электроскейт жана ролик тебүүгө чейинки таасирдүү түрдүү оюндар сунушталат. Анан ошонун баары ыңгайлуу шарттарда тартуу кылынат. Биздин объект көп функционалдуу комплекс болуп саналат. Ал өзүнө 43 спорт секцияларын камтыйт. Бизде бир нече оюн-зоок жана билим берүү долбоорлору да бар. Башкача айтканда, көлөмү боюнча бизде 2 муз чөйчөгү турат. Кыскасы, биз азыр турган негизги сыяктуу эле дал ушул сыяктуу муз тебүүгө каралганы. Ай сайын биздин көлөм 1,5 миң сааттан ашат. Башкача айтканда, Алматыдагы бир дагы спорт объектиси ушундай иш алып баруусу менен мактана албайт десек да болот. Мен мурда бизде 2 муз чөйчөгү бар деп айткам, туурабы? Жабдуусуна келсек, ооба, бизде ар бир чөйчөктө 12 кийим алмаштыруучу бөлмө бар экенин баса белгилей алабыз. Башкача айтканда, экөөнү биригип 24 бөлмө бар. Анан дагы бизде тренажер залы, чуркоо жолдору бар. Демек, 43 спорт секциясы бар экенин эске алсак, биз спорт жагынан, мындайча айтканда, спорт индустриясы жагынан алганда абдан чоң көлөмдүү камтып келебиз. Бизде азыр көчөдө муз тебүү жайы, массалык түрдө коньки тебүү жай пайда болгондугунун эсебинен бизде күн сайын жаңы келгендердин агымы абдан артып келет. Башкача айтканда, биз бул жагынан өспүрүм курактан тартып алуудабыз жана жалпысынан алганда курак жагынан деле чектөө жок. Уже 5-й год мы находимся и тренируемся на базе Халык арены. Биз Халык аренада отурукташып машыгып жатканыбызга быйыл 5-жыл болот. Мыкты арена, жабдуулары жана сапаты боюнча Казакстандагы эң мыктылардын бири деп эсептелет. Предусмотрены буквально все условия для того, Бул жакта чоң спорт менен машыгуучулар сыяктуу эле ышкыбоздар үчүн да баардык шарттар түзүлгөн. Каалаган курактагы адамдар бул жерге келип машыгуу процессинен баштап, айрым бир ийримдерге чейин каалаганын ишке ашыра алышат. начиная с тренировочного процесса и кончая какими-нибудь кружками. То есть здесь есть. Башкача айтканда, бул жакта музыкалык ийримдер, домбура, ыр бий дагы бар. Биринчи кабаттан төмөнкү кабатта көптөгөн спорттук секциялар орун алган. Алардын катарына күрөш спорт өнөрү, олимпиадалык спорт жана олимпиадалык эмес спорт түрлөрү кирет. Күрөш, бокс жана жекеме-жеке уруш сыяктуулардан тартып, батутта секирүү менен аяктайт. Жөн гана тренажер залдары да бар. Кончая, заканчивая, наверное, какими-то прыжками на батутах, просто тренажерный зал. Конкретно Биздин академияга кайрыла турган болсок, көркөм муз бийлери үчүн да абдан жакшы шарттар түзүлгөн. Жакшы муз аянтчасынан тартып, муздун эң мыкты сапаты, эң мыкты жарыктандыруу шарттары өзүңөр көрүп тургандай мыкты арена, анан залдары менен аяктайт. вы видите, какая красивая арена. Башкача айтканда, бизде бул жакта хореографиялык зал бар. Бизде дене жибитип чуркоо жолу турат. Анан тренажер залдарыбыз бар. Менимче шарттар боюнча сунуштоого боло турган максимум ыңгайлуулук. Максимум, что можно дать по условиям. Халык аренасы муз комплекси менен бүгүнкү таанышуубуздан кийин айкындуулук менин көңүлүмөн ашып кеткендигин айта алам. Бул жакта инженерия көз карашынан алганда баары технологиялык, кесипкөй спорт көз карашынан алганда жайлуу жана Алматынын катардагы жашоочулары менен меймандарынын көз карашынан алганда абдан жеткиликтүү. Халык аренасында уюштурулган ачык асман алдында массалык түрдө коньки тебүү салты шаар жашоочуларынын купулуна толуп келет. Биздин шаарыбызда ушундай кереметтүү спорттук комплекс бар экендигине абдан кубанычтамын. Менин атым Мади Фазыл. Сиздердин назарыңыздарда Казакстандагы спорт объектилери тууралуу баяндаган Sporting Marvels программасы болду. Мен сиздер менен кош айтышмакчымын. Көрүшкөнчө. Remarkable sporting venues. Until next time, farewell.